чаң чыгат. Оргуан чаңды көргөндө энекеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүнө оргуан чаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телегөрүүчүлөр, кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Өткөн берүүбүздө биздин студиябыздын коногу Зоотбек Чороевич Кудайбергенов мырза болгон. Зоотбек мырза юстиция тармагында көптөгөн жылдары эмгектенип бүгүнкү күндө ардактуу эс алууда, бирок жөн жатпастан ушул тарыхты изилдеп, ошол өзү тапкан кыргызга тиешелүү болгон биздин улутубузду көкөлөтүп көтөрө турган бир маалыматтарды таап, эмне үчүн бул маалыматтар айтылбай келген, ушуну элибизге жеткизишибиз керек деп атайын биздин студиябызга келип, бир нече берүүлөрдү мурда да тартканбыз. Мына бүгүн дагы сиздер менен ошол коногубуз менен маектешели деп турабыз. Зоотбек мырза, куш келипсиз биздин студиябызга. Рахмат. Өткөн берүүбүздө биз тиги грек улуу философтору, окумуштуулары Геродот баш болгон бир топ Сократ, Диогендер жөнүндө, алардын ошол скифтер жөнүндө, байыркы кыргыздар жөнүндө айткандары тууралуу кеп кылдык элек. Анан Шумер цивилизациясына келип токтогонбуз. Шумер цивилизациясынын дагы ушул кыргыздарга тиешеси бар экендигин бир топ шумерологдор баягы айтып келишкен. Анан мындай ала турган болсок, Лео Оппенгейм деген немис окумуштуусунун бул Месопотамия деген китебинде баягы Месопотамияда табылган чопо такталардын бетиндеги жазууларды ошону чечмелегенде ушул сөздөр, көп сөздөр кыргыз, бүгүнкү кыргыз сөзү менен, алар эми түрк деп жазып атат, ошо бирок бүгүнкү кыргыз сөзү менен дал келгендиги, мааниси жагынан дагы бүгүнкү колдонулган сөздөргө өтө жакын болгондугу жөнүндө сүйлөштүк элек. Бүгүн анда ошол Шумер менен сөзүбүздү баштасак. Сизде. Ошол мурда биз айтып кеткендей, жанагы Шумердин тили дагы, дини дагы баягы кыргыздыкын бу талашсыз дүйнө таанымы дагы кыргыз. Баардыгы кыргыздык болгон. Буну болсо азыркы жанагы келтирген Анатолий Клёсовдун ошол ДНК генеалогиянын бул эч ким талаша албайт. Эч ким талаша албайт. Анан ошол шумерлердин жанында жашаган жанагы эмеге фараондун династиялары. Буну ким түздү эле? Азыр ошол мына жанагы институт Макс Планка менен Тюбингдин университетин ошолор баардык фараондордун, ошол тапкан фараондордун ошо ДНКсын алса, баардыгы ошол R1, B1 гаплогруппасы болду. Ошонун ичинде Z93 паспорт гаплотип экен. Z93 бул жалаң кыргыздын жана бир веткасы экен. Демек, фараондордун ошол Египеттеги мамлекет башында турган фараондордун көпчүлүгү баягы көпчүлүк эмес, баардык фараондор кыргызга таандык болгон. Ошолордун ата бабаларынын балдары болгон да. Анткени РА бул жанагы ата бабалары да, Б кийинки алардан бөлүнүп чыккан эмелер болот да. Өсүз оке, чынында муногу египтологдор, Египетти изилдеген окумуштуулар, ошондой эле Египет тарыхына кызыккан адамдардын көпчүлүгү бул фараондорду башка планетадан учуп келгендер, анан жанагы пирамидаларды курган ошол башка планетадан келген адамдар кургандыгы тууралуу көптөгөн маалыматтар интернет айдыңында жүрөт да. Бул туура деп, бул жагынан алганда, бул туура деп кечиресиз, ушуну тастыктап коет. Бул туура десек болот. Эмне үчүн? Анткени ушул жанагы R1, B келгенде алар болсо жанагы жапай грек эл ошо жеринде жашаган элге отап келгендей эле болду да. Ошон үчүн булар жана Египеттин эли
башка жактан келип ушундай баардык отту жаскан билгенди билсе, жанагы темирди чыгарганды билсе, ошолор баардыгы булар Кудай деп санаган. Ошон үчүн фараонду бул Кудайдын балдары деп атканда ошондо себептен болот. Анан бул жагынан алганда бул бир, экинчи жагынан ошол эле тиги фараондор пирамидаларды курганда буларды жанагы Сириус менен байланыштырып ушундай экен деп, жылдыздардын жайгашышы менен төп келет экен деген дагы нерселер айтылып жүрөт. Ошол эле мезгилде бул бийик тоолуу чөлкөмдө жашаган адамдар чөлгө барганда ошол жерин сагынып, анан ошол ала тоого окшотуп туруп пирамидаларды курган деп дагы айтсак болчу да экен да. Бул бир, анан дагы буга кошумча аркайымда жанагы бир адамдын мындай жазалган, сөөктөн жазалган эмеси табылды да. Ал болсо ошол жанагы эмени карап турат да, жанагы асманды, жанагы жылдыздарды карап турат. Бул эмне деп эметет? Ошол кыргыздын ата бабаларыбыз ошол жанагы астрономия эмеге баардыгына жакын болгон. Ошол кандай, мисалы, мен жана айтып атпаймынбы, жөнөкөй эл алларды Кудай деп санап, ошолор жана Сириус кайчы кактан билсин жана жөнөкөй эл, ошол Египетте жашаган эл. Ошонун баардыгын ким алып келген? Ошол биздин ата бабалардын бир балдары алып келген десек, биз жаңылышпайбыз. Анан баардык ошо далилдер эске алып, биз талашсыз жыйынтыкка кандай келебиз? Европа жана африкалык, персиялык, индиялык цивилизация биздин ата бабабыздар кыргыздар түзгөн. Анткени жана Клёсов айтып атпайбы? Каяктагы ошол биздин ата бабабыздар арийлер. Именно бизде R1A, Z группасы ошол Иранга барып, ошол жерде калып эл болуп калган. Индияга барып, жанагы каста, булар каста бөлүнөт эмеспи? Высший кастанын баардыгы R1, ошо биздин Z 93 арийский. Булар Индиядагы жана брахмандарды. Ошонун баардыгы кыргыздын Z 93 паспорту менен жүрүшөт алар. То есть ошонун цивилизациянын түптөгөнү Индияда дагы, ошол Персияда. Азыр жакында бир ирандык менин баягы жолдошум бар эле, ал бир жерден бирөө менен сүйлөшүп атат, акмак деп айтып атат да. Эгер бул кыргыздын сөзү, жок, бизде да ошол акмак деген сөз дейт. То есть булар, биз Кудай десек, булар Худай дейт. Худай дейт. Биз акмак дейт. Алардыкы да биздики да ошол бирге чыгат. Көп сөздөр дейт. Бул ирандык ошол жанагы эмелер кыргыз тили менен ошол окшошот дейт да. Өзү негизи баягы жанагы прото языктар байыркы мезгилдердеги тилдердин болгону бир 4 тил болгон экен. Ошол 4 тилден анан кийин улам баягы адамдар көбөйгөн сайын анан жаңы тилдер чыгып отуруп, бүгүнкү күндө 5000ден ашык тил бар да дүйнө жүзүндө. Анан ошол байыркы, эң байыркы 8 тил деп, ошол 8 тилдин арасында да кыргыз тили айтылып жүрөт да. Муну дьячоктун эмеси да жүрөт да. Эң мындай эмеси ошол 200 жыл мурун, то есть 1808-жылы ошо бөлүнүп чыгып турду кыргыз тилден жана башка тилдер. Поэтому бул дагы эми биз, мен оюмча, Европа жана африкалык, персиялык, индиянын цивилизация биздин атабыз кыргыздар түзгөн деген далилдер бул жаңы илимий эме менен дагы тастыкталып атат, далилденип атат. Баягы 19-кылымда, 20-кылымдын башында жашаган орус окумуштуусу Чайковский дегендин тиги арийлердин мекени деген, родина арийцев дегенде бул Ысык көлдү айтат да. Ысык көл это родина арийцев. Ошол кеткен деген дагы ойду айтат. Анан бул жагынан алсак дагы ошол байыркы скифтер, сактар, гундар, хондор, шумерлер, түрктөр булардын негизги өзөгүн баягы кыргыздар түзгөндүгүн айтсак болот. Ошол эле Геродотту айта турган болсок, жанагы Таргитайдын 3 баласы деп атпайбызбы? Алпаксай, Алп Аксай, Липаксай деп берилет эмеде. Анан кийин Арпаксай, Арпа Аксай. Анан кийин Калаксай. Анан эми мындай алып караганда бири дыйкан болуп атат. Арпа
Аксайда арпа айдаган дыйкан болуп атат да, арпа. Земледелцы деп коет орустар. Липаксай дегени Алп Аксай. Бул баягы мал баккан эме болуп атат да. Анан кийинкиси Калаксай деп атат. Кала от кала дегенден келген, бул жанагы отту биринчи багындырып, отту пайдаланып, анан кийин жана падышалык царский скифы деп атпайбы? Бул Калаксайдын урпактары царский скифтер болгон деп Геродот жазып атат. Анан ошондон алганда бүгүнкү күндөгү баягы улам көбөйгөн сайын тилдер алмашып, анан улуттар улам пайда болуп, кошуна башка элдер менен аргындашуунун ортосунан чыккан өзүнчө баягы улут болуп кетип отуруп, бүгүнкү күндө жер жүзүндө кыргыздын каны аралашпаган бир дагы эл жок деп айтсак туура болот. Анткени ушул азыр бар деген айттык, бир Кытайга жете элекпиз да. Ошо Кытайды алып келатам да, Кытайды көстөй. Анан ушул мына Кытайда дагы бүгүнкү күндө мен 2013-жылы баягы Беш Бейжинде кыдырып жүргөндө кээ бир жерде кытайлар бар экен, кыргызга окшош да. Тили кытайча, мындай жүрүм туруму, адамга болгон мамилеси ушу биздин сиз экөөбүздөй эле мамиле кылган адамдар бар экен. Анан баягы жалкоолук жагы дагы бизге окшошуп кетет экен да. Анан мен жанагы Пекин университетинин профессору Хужинхуа деген агайдан сурадым да, кулоо ушу Хуагай, айтсаңыз, ушу бизге окшоштор көп экен го, булар Кытайбы кимдер десем, ал киши айтып атпайбы? Ай Темирбек дейт, сенин Манас бабаң келди беле дейт бияка. Келип анан Кытайдын кыздарын алышпады беле дейт да. Анан Манас атаң жарадар болуп кеткенде баары кетти дейсиңби дейт. Калды да дейт. Анан кээ бир аялын алып кетпегендердин калды, ошолордун урпактары деп баягы тамаша чыңгарлаштырып айтып атат. Бирок мындайча алганда ошол Кытайда дагы баягы кыргыз гапла ген жагын изилдей турган болсок, Кытайда дагы ошо бизге жакын, генетикалык жактан жакын адамдар көп экендигине токтолсок болот. Өтө туура айтасыз. Анткени азыр далилдерди келтирип берейин. Жанагы бизде белгилүү жанагы Михаил Боске Крюков деген бар болду. Советтик жана орусиялык тарыхчы, китаевед, этнолог, тарых илимдеринин доктору, профессору. Жана ошондой эле Н. Чебоксаров, этнограф, жана антрополог, тарых илимдеринин доктору, профессору. Жана ошондой эле М.В. Сафронов, филология илимдеринин доктору. Древние китайцы и проблемы этногенеза эмгектеринде Академия наук СССР Москва 78-жылы чыгарган. Ошол жерде жазышат. Уже в 3-м тысячелетии до нашей эры Южная Сибирь была заселена народами арийского происхождения, носителем афанасьевской земледельско-товарской культуры. На смену афанасьев в Южную Сибирь с территории восточноевропейской равнины пришли другие арии. Андроновцы. Андроновская культура 17-11 веков до нашей эры заложила в этом регионе основы последующих культур Железного века. Восточный Туркестан, провинция Синьцзянь, по крайней мере, уже в 1-м тысячелетии до нашей населяли люди европеидной расы. В конце 5-го, начало 4 века до нашей эры в среднее течение Хуанхэ в бассейне реки Вэнь-Хэ с севера пришла группа сибирско-монгольских ариев, оставившая здесь культуру баньпо с керамикой скифского типа 4200-3500 лет, значит, нашей эры. Письменные источники Китая сообщают, что как раз в 22 веке до нашей эры в стране утвердилась новая династия Сяды. Северная, западная по происхождению. На смену последующему из 5 императоров Янди, разгромленным южным народом, пришел император Хуанди, принадлежащий к тому же роду, Сяды. С Хуанди пришли сибирско-монгольские арии, которые составили правящий слой царства Сяды. То есть, булар кактан келетат, Алтайдан келетат. Хуанди кактан келетат, Алтайдан келетат. Период правления Ся завершился около 1600 лет до нашей эры. На смену ему пришло государство Индии. Китайская письменность была разработана носителями неолитических культур Яньшао, что поддерживали связи с цивилизацией Великой Евразийской степи, которая, в свою очередь, оказывала влияние на Ближний Восток. В эпоху Инь в Китае появилась технология изготовления бронзы, причем в готовом виде.
она была принесена из развитого центра металлургии в районе Тянь-Шань и Алтая, дейді. Кыргыздар алып келген, дейді. Где, по-видимому, и был открыт способ ее изготовления. Другое новшество инской эпохи – колесница. Ей не предшествовали местные формы колесного транспорта. Можно не сомневаться, что это был подарок китайцам от сибирских ариев. Джоусы еще до завоевания Китая имели свою собственную письменность. Уж не знаменитые ли архонские руны деп жазышат булар. Зато именно в эпоху раннего Джоу в Китае начала распространяться технология обработки железа. В Центральной Азии в 5-2 тысячелетии до нашей эры существовала цивилизация, созданная народом белой расы, индоевропейный языковой семьи. Был R1A Z93 бұл кыргыздардыкы. Эта цивилизация освоила земледелие и скотоводство, колесный транспорт, производство бронзы и позднее железа, имела собственную письменность. Все эти достижения были принесены ею в район верхнего и среднего течения реки Хуанхэ. Там центральноазиатские арии вступили в контакт с местным населением, говорящим на языках сино-тибетской семьи, обладавшей собственной, достаточно высокой культурой. В то время как западноевропейская группа скифов установила контроль над Мидией и Малой Азией. 654 год до нашей эры. Сибирские скифы завоевали среднее течение реки Хуанхэ. В середине 7 века до нашей эры Великая Скифия достигла вершины своего могущества, установив контроль практически над всей Азией. Именно скифы Сибири, Алтая, Тувы, Монголия давали Китаю императорские династии. Бұны егерде мындай астыға жүгіріп кеткенше, мына 15 жылға чейін жаңағы Чингисхандың тұқымдары Чингисханда болған қырғыз деп, кейін біз дәлелдер менен шығабыз бұйырса передачада. Ошонун урук тұқымы, Тулуйдун урук тұқымы бар эле ошо Кытайда қалып қалды да. Ооба. Эч жака кеткен жоқ да. Известный китайский историк, ошол жанагы эмелер жазып атат. Го Можо, рассматривая в стиле китайской бронзы эпохи Чинцю, пришел к выводу, что здесь не обошлось без влияния скифского искусства. Точно так же и в то же самое время знаменитый звериный стиль копировали жители Урарту. На бытовом уровне культурное влияние скифской цивилизации также было очень сильным. Известно, насколько китайская цивилизация консервативна. Особенно поддерживались постоянство национального типа одежды. Подпоясанный халат менджурчида. При владычестве скифов китайская одежда претерпела серьезные изменения. По примеру скифов, китайцы одели штаны. Джоусам и инцам этот предмет одежды не был известен. Поэтому, когда в IV веке до нашей эры правитель царства Джао Улин-Ва ввел в своей армии ношение штанов, заимствованных северных соседей, это означало поистине революционное изменение в традиционном костюме китайцев. Вскоре штаны вошли в всеобщее употребление. Столь серьезное новшество, начавшееся к тому же с ариями, было вызвано необходимость военного характера. Заимствовался скифский тип конного войска и вместе с тем одежда всадника. То есть бұл жерде баяғы мұрда айтып кеткенбіз. Гректер, римдіктер, шо 5-6 ғылымға чейін әлі юбка чейін жүргенді. Ооба. Анан баяғы ат мініп жүргөндүктөн жылаңаш денеге баяғы эме болот да. Ошол себептен дагы байыркы бабаларыбыз шымды ойлоп табышып, такымдар Алтайда биринчи шымдарды ошо Алтайда табылган да. Шымдарды ойлоп табышкан. Анан бут кийимдеги таканы дагы табышкан да. Себеби үзөңгүдөн бут баягы кирип кетпеш үчүн така менен үзөңгүгө баягы мындай такалып турган, ошон үчүн эме болсо керек деп ойлойм да. Анан булар ошол доктор науктар мындай деп жасат да. Данная археология полностью совпадает с традиционным пониманием китайской истории, дейт. Тем более странно, что современные историки отвергают свидетельство контакта Великой Скифии и Китая с древнейших времен до наших дней. Контакта, в котором Великая Скифия всегда играла активную роль. В X-VI веке до нашей эры одна из групп джунов называлась Дзянь-Джун. Джуны, носящие имя Дзянь, весьма вероятно, что эпилогический Дзянь был Чаян деген. Обособление двух подразделений групп, одно из самых привело к формированию джунов, другое джоусов, началось, по-видимому, еще в конце 3-го тысячелетия нашей эры. Таким образом, можно предполагать, джоусы и цяне имели общих предков. Хирт и Эберхард считали тюркоязычным народом. Этой точки придерживался затем и Маш Чан Шоу.
Бул китептин жанагы номерлер 118, 159, 179, 180 жана башка барактардын баарын окуп эле коеюн. Ушул эле Кытайдын тарыхчысы ошол айтканды тастыктайт. Ван Фэнлян Древняя Китай, история Китая, издательство Академия наук СССР чыгып, под редакцией Вяткиной. Год издания 58 дейт. Байыркы доордо Кыргызстан генетикалык тарыхыда биринчи бөлүм Кубан Чороев 20-жылы 16 ноябрда жасат. Муногул жанагы Чаян урусунун Жан Земин деген жанагы председатель Китай болбоду. А дагы ошо Чаян урусунан деп. Жана генетикасын алганда ошону деп чыкты. Өзү негизи биз элибизде баягы көп эмелерди мамлекет башчыларынын көбүн кыргыз кыла беребиз да. Бир мезгилдерде Гитлерди да кыргыз болгон экен деп. Жок, Гитлер бөлөк экен. Бул бая тамаша чыңгарлаштырып айтылганда да, анан бул Сенземинде дагы азыр кыргыз кылган турасыз да. Жок, бул генетикасы ошондой болуп чыгып атпайбы? R1A болуп чыгып атат. Кытайдыкы D группасы. А бунуку болсо R1A болуп чыгып атпайбы? А бул ким, бул паспортты ким бөлөк паспорт берет? Бул мен айткан жокмун. Буну болсо ДНК генеалогия айтып атат. ДНК ошол экен. Кан текшерсе кан ошондой экен да. А буну өзгөртүш болбойт. Тарыхты бурмаласа болот, кандай кааласаң. А мына паспортты бурмаласаң, уголовная ответственность болот да. Биздики айткандай. Мынан дагы Клёсов жанагы ДНК генеалогия жанагы Кытайдын изилдөөсүн карап туруп мындай дейт. Арийлер Алтайдан Кытайга келишкен дейт. Мисалы дейт, бир эле Гансу провинциясында 90 миллион элдин гапла группасы R1Z93 кыргыздын веткасы болуп чыкты дейт. 90 миллион бир эле провинцияда. Калганын айтпай эле коелду. Ганчу деген бул кең суу эле да. Кең суудан эле анан кийин Кытайлар Ганчу кылып койгон, окшоштуруп койгон да. Бул бая кыргыздын жанагы бутагы болуп чыгып атат да. Анан муну мисалы алсаңар, биздики Теңир, Кудай дейбиз. Кытайга да калып калган да, сын неба деп. Ооба. Бул кактан алды? Бул баягы эле кыргыздын баягы жана фараондор, Теңирдин балдары, балдары да, мен хан болгондон кийин ошо. Негизи Кытай өздөрү Кытай тарыхчыларынын дагы жазган эмелеринде мынагу Тан империясына чейинки империяларда булар Хуанхэ дарыясынын наркы өйүзүндө гана жашашкан да. Азыр Хуанхэ дарыясы Кытайдын дал ортосунда болуп калып атпайбы? Демек, бул Тан империясынан баштап буларда баскынчылык күчөгөн дагы, анан көп жерлерди биздин чек арага чейин келип каратып алышкан да, басып алышкан. Бул кийинчерээк болсо керек да. Мисалы, азыр карасаңар, жанагы Великая Китайская стена дейт. Кактан өтөт? Мурда жарым Кытайдын ичинде болуп атпайбы? Ошолор жашаган жери ошол эле болчу. Бул калган жер баары эле ошо Кыргыздын ошо ата бабалардын жери болчу. Алар болсо ошол бекинишип жанагы эме салган. Анан кийин кыргыздар бири-бири менен согушуп, өзүңөр билесиңер. Балдары атасы менен атасы балдары менен эки бир тууган бири-бири менен согушуп туруп биз азайдык. Бирок азыр ага да жетебиз да, кантип биз кыргыздар. Анан ошол талашсыз жыйынтыктарга ошол азыр ошол мурунку передачаларда жана азыркы кандай жыйынтык биз кетебиз. Кыргыздар эң байыркы элдердин ичинде эң байыркы эл болуп саналат. Анткени буну мен айткан жокмун. Буну болсо Европалык, Орусиялык жана башка ошол Кытайлыктардын окумуштуулары. Мисалы, азыркы жанагы биздин академиктер, профессорлор мен менен спорт этпей эле койсун. Анткени мыногул жазган Крюков жана башка баягы доктор науктан Иркутский институту менен спорт этсин. Эмне үчүн ушул биз эми ага да жетебиз, эмне үчүн ошо кыргыздын көп эмелери кабыл албай атат. Анткени азыркы көп мурун алган профессор, докторлор Москвадан өзүнүн докторский диссертациясын бекиткен.
Ошон үчүн алардан чыга албай аткан буларды да түшүнсө болот да. Эми чын айтканда булар дагы баягы ошолор айтса анан макул деп. Бирок мен келтирип атам. Ошолордун айтканын. Эми ошолорго баягы Кавказда татарлар, алар болсо өзүнүн жанагы казактар өзүнүн тарыхын болбогон жерден мындай чукуп чыгып атат да. Эч ким айтпаган жерден алар биринчи болуп айтып атат. А биз болсо ошол айткан мурунку казыркы европалык, орусиялык, кытайдык ошолордун баарын келтирип аткандан кийин булар эми кошулуп эле коюш керек болду. Чороевич ушул жерде дагы бир эмени айта кетейин. 3-4 жыл мурда ошо Кытайдан келген бир окумуштууларды мен Кочкорго алып бардым да. Анан Кочкордо жана Кумдөбө деген айылда шаардын калдыктары бар экен. Анан ушул баягы бышкангычтан жерде казылган бышкангычтан салынган зданиянын бир эмесин участогун көрүп туруп кытайлык тарыхчы мынтип айтты да. Силерде укмуш нерселер бар экен, табылгалар. Эмне үчүн муну дүйнөгө даң салбайсыңар дейт да. Кээ бир элдер дейт, жөн эле ташты тизип коюп 5 жылдан кийин барып ушул жерде шаар болгон экен деп өздөрү ошону өзү тизген ташты кайра өздөрү гипотеза кылып ошону көбүртүп жабыртып тетиги ЮНЕСКОга чейин алып барышып атат. Силер эмне мунуңарды катып эле жатасыңар деген дагы нерсени айтты да. Анан мен айттым, эми бунун убактысы келе элек чыгар депчи. Качан келет? Бирок бүгүнкү күндө алганда биздин тарыхчылардын бир чети сиз айткандай ошол баягы кожоюнду карап, кожоюн эмне дейт деп тиякты караганы, ал эми экинчи жагынан болсо кашаңдыгы, опять жалкоолугу. Эгерде бул бүгүнкү сиз менен сүйлөшүп аткан нерселерди айтып чыкса, өзүнүн жактаган диссертацияларына карама каршы сүйлөгөн болуп калат дагы, мурдагы эмгектеринин баары эчтекеге жарабай калып атпайбы деген дагы ойду айта кетишибиз керек. Ошол туура болот. Анткени мисалы бизде өтө көп, Казакстандан да көп жана скиф доорунда болгон кургандар, бирок казылбайт. Ооба. Ал өз эле ошол турат. Сиз айткандай кимди күтүп турат билбейм. Келечек муунду эметип атса керек. Анан бул ошол кургандарды казуунун кажети барбы деген дагы нерсе бар да. Бул мындай бардыгын болбосо да мынго хандардын ошол болгон эмелердин ошол кыргыз болгонун далилдеп, казактар эмес, жанагы Сабитов деген жакшылык айтат. Вообще кыргызам силерге мындай везет дейт. Биз Россия башка жер казабыз дейт, канча каражат кетиребиз дейт, кыйналабыз дейт, чыкса эле кыргыз болуп чыгып атат депчи. Эми ошо биз дагы кичине кыйналышыбыз керек да анча мынча. Бул бир жагы, экинчи жагы ошол мына Кытайдын Суардын территориясында дагы бизде кезиккен чоң дөбө мүрзөлөр бар да. Анан илгери бир аксакалдар айтып коёр эле, бул калмактын мүрзөсү депчи. Анан кийин ошо Кытайда болгондо, Кытайда да көп экен да. Тиги Какшаалдын ичинде, берки Улучат жактарда бар экен. Анан булар бир калмак аксакалдан сураптыр да. Бул силер эмне үчүн ушундай чоң мүрзөлөрдү калтырып кеткенсиңер десе, эй, кыргыз, бул биздин мүрзө эмес, бул силердин мүрзөңөр дейт да. Анан эмне силер нары бери өткөн сайын эле таштарды мындай жыйып эметип кетесиңер десе, эй, биз кыргыздар силер көтөрүлбөсүн деп таш бастырып кетебиз деп айтыптыр да. Анан ушуну айтып берип, тиги Кызыл Суудагы кыргыз окумуштуулар айтып беришкен да. Анан чынында эле биздеги көп чоң дөбө мүрзөлөрдү, жанагы падышаларга, хандарга тиешелүү болгон мүрзөлөрдү көбүн касып кетишкен. Ону көбүн баягы официалдуу археологдор эмес, муну жана чорный копательдер казып, ошол жердеги буюм тайымдарды, алтындарды базарларга, чет өлкөлөргө сатып байыгандыгын айтсак болот да. Жанагы сибирлик окумуштуу Худяков келип калды. Анан айтып калды да, Темирбек, мени бир антикварный магазинге алып барасыңбы деп. Анан бир биздин муногу тиги Молодая гвардия менен Бөкөнбаевдин ылдый жагында бир антиквардык дүкөн бар. Ошол жерге ээрчитип бардым. Анын баарынан баягы дүкөндө мындай жаанын учтары, немелери, бул киши кыргыздын байыркы куралдарына аябай кызыгып, ошону изилдеп, өмүр бою изилдеп жүргөн адам да. Анан ошол жерде магазинде бир 30тан ашык
жаанын учу бар экен. Анан дүкөнчү менен сүйлөшүп, баягылардын баарын бер жакка чыгарып, анан тиги Юлий Худяков баарын сүрөткө фотоаппараты менен, эмеси менен, соткасы менен тартып алды, линейка менен ченеди, анан ошону коюп туруп, ошонун өзүндөй кылып туруп кайра чийди да, 1 сааттай отурду. Мен тиги дүкөнчү менен сүйлөшүп турдум. Анан бүткөндөн кийин бер жакка чыккандан кийин айтат да, Темирбек дейт, сен билесиңби дейт, моуну ким сатып алат дейт. Сен сатып албайсың да дейт. Туура да, мага керек эмне? Бир да кыргыз сатып албайт дейт. Муну сатып алса чет элден келгендер сувенир катары сатып алып кетет дейт. Бул силердин тарыхыңарды алып кетип атат деген эме дейт да. Эгерде менин эрким болсо дейт, мен муну антикварный магазинде отуруп сатып аткан адамды атып салмакмын дейт. Себеби бул кыргыздын биринчи душманы. Дейт да, кыргыздын байлыгынын баарын сатып атат дейт. А муну алып келип аткан кимдер? Буларга алып келип саттырып аткан кимдер дейт. Өзүңөр эле балдарыңар барып мүрзөлөрдү касып, жанагы эмелерден ушундай артефакттардын баарын алып келип анан тапшырып атат дейт, бир болбогон тыйынга. А булар ортодон аны четке сатып атат деген нерсени айтты да. Чынын алганда баягы улуу Большой Чуйский канал деп айтып атпайсызбы, БЧК. Ошону касканда чыккан артефактлардын баардыгы ошо БЧКнын орто мүрзөлөр болгон, эмелер болгон, дөбөлөр, ошол согуш өткөн жерлер болгон, ошол жерден чыккан буюм тайымдардын баарын изилдеп туруп, Бернштам Александр Натанович бул кыргыздын маданияты өтө терең болгондугун белгилеп туруп, анан докторский диссертациясын жактаган да. Ташкентте жактаган. Бирок ошол буюм тайымдардын 90% баалууларынын баары Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын музейлерине кеткен да. Анча-мынча калдыгы биздин музейлерде калган. Бирок тилекке каршы ошол эле Бернштамды докторлук диссертациясын жактагандан кийин анын китебин чыгарбай койгон. Бул кийин гана мынагу эгемендүүлүк орногондон кийин Сорос фонду аркылуу 2 том болуп Бернштамдын жыйнагы чыгып атат. Жөн эле китебин чыгарбай коймок түгүл, башка казууларга сабак берүүгө уруксат бербей койгон. Анан ал киши 46 жашында эле бул дүйнөдөн кетип калган, кайгырып отуруп элечи. Анан ушул жагынан алганда дагы биз бүгүнкү күндө мына мүмкүнчүлүк ушунчалык берилип атат. Мына сиз экөөбүз тарыхчы болбогонубуз менен тарыхка кызыгып, тарыхты ошол бир нерселерди таап атабыз да, таап ушуну элге айтып атабыз. Ал эми биздин тарыхчылар чынында бүгүнкү күндө академиялык тарыхчыларыбыз баягы уйкусонун ортосунда эле жатат десек болот да. Анан ушул жагынан алганда дагы биз муногу грек окумуштууларынын, Рим окумуштууларынын, Кытай окумуштууларынын, орус окумуштууларынын жазып койгон эле эмгектеринде ушунча нерсе табылып атат да. Ал эми жарыкка чыкпаган эмгектеринде канча нерселер бар экендигин айтсак болот да. Бир Шапак Рысмендиев деген манасчынын небереси Токтобек Байкени эфирге алып келип, анан сүйлөшүп атсак, ал киши айтып атпайбы? 13 жаш элем дейт, 46-жылы бир орус окумуштуу келди дейт. Фамилиясын эле билбейт да, ким экенин. Анан чоң атам менен шамшынын үстүнө чыктык дейт. Анан баары ошол жерде манас айтып атып эле бир маалда токтой калып эле, анан бир жерден барып эле бир мындай чыканактай болгон эмени тиги жез казыкты алып чыкты дейт да. Анан ошол жерде ордо ойногон экен. Анан ордону баягы чийимди чийгенде ошол казыкты кагып туруп, анан ошо казыктын үстүнө жана тыйынды канды коюп, анан ордо ойношкон экен деп аны айтып берип атат. Анан ал казыкты тиги аябай сүйүнүп алып кетти дейт. Аны кайсыл окумуштуу, ким деген окумуш билбейт да. Анан ушундай көп артефактларды баягы окумуштуулар алып кетип атат, баарлар алып кетип атат да. Анан биз кыргыз эли ушунчалык баягы байоо, энөө эле экенбиз да. Өзүбүздүн тарыхыбызга кайдыгер карап, анан изилдеп атат, орус изилдеп атат, Кытай изилдеп атат. Бизге эмне дегендей болбошубуз керек. Анан ушул жагын алганда дагы сиздин мынагу таап аткан табылгаларыңызга мен өтө ушунчалык ыраазычылык айткым келет. Анан ушул жерден дагы жана сиздин оюңузду ушул коштоп коеюн. Жанагы бизге азыр көп Россиядан башка жерден келип атпайбы? Келип атып туруп, мисалы жанагы
тигил апостол Матфейдин эмесин казабыз деп көлдөн истеп каалаган киши келип атат. Каалаган учет да жок. Алып кеткенге бизде мыйзам да жок экен, алып кетпе деген мыйзам жок экен. Қазір мен болса ошол археология отделинин Академия науканын суранычы боюнча кодексти разрабатывать этип, қазір Академия наука бердим. Экземплярын ошо правительствого да бердим, жана аппарат президентке. Бизде кодекс жок экен. Ошол кодексти разрабатывать этиш керек экен. Бул бир. Экинчи жагы жанагы биздин академиктер көп дагы иштебегени бир себеп бар. Бул жалпы бийликтин дагы саясаты болуп атат. Анткени бийлик бүгүн реалдуу тарыхчыларга жардам берген жок. Мисалы биздин жана учебниктер кээ бирлери 60-жылы яшылган, 70-ci, 90-ci жылы. Қазір биз айткан бир эчтеке сөз жок акта. Онун бардыгын қазір козгош керек. Қазір айта бардыгын мамлекеттин түрдө комиссия түзүш керек. Ошонун бардыгын иликтеп отуруп ушуну чечмелеш керек. Анан кийин ушул жаңы тарыхыбыз боюнча концепция иштеп чыгыш керек. Анан кийин бул бир. Экинчи ягы материалдуу жардам да бериш керек. Академия наук историктерге жана башкаларга. Алар азыр алганы 5 миң, 10 миң, 15 миң алат экен. Ага мындай кыйратып деле энтузиазм жок. Мамлекет грант бериш керек. Мисалы Россияда бир эле жанагы православияны изилдөө үчүн баягы Медведев пример болуп турганда айтты. 6 миллиард доллар бердик деп. Изилдеп жана чиркөөлөрдү восстановить этиш үчүн. Биз мисалы азыр бардыгыбыз айтып атабыз, бизде туризм жок деп. Туризм кантип болсун, эгерде биз мындай өзүбүздү көтөрбөсөк. Мисалы жанагы азыр бул жана Чыңгыз хан кай жерде коюлган бул маалымат бар азыр. Ошону азыр изилдеш керек, ошону азыр табыш керек. Академия науктун жанагы археология отделы макул болду. Гео жанагы эме кылалы деп, снимок кылалы, ошону изилдеп баштайлы депчи. Бирок бир кызыгы ошол Чыңгыз хандын баягы мүрзөсү табылды деп дагы жарыялашкан, Монголиянын бир жерине табылды депчи. Бирок Чыңгыз хандын сөөгү ушу Кыргызстандын аймагында коюлгандыгы тууралуу дагы акыркы кезде аябай көп маалыматтар айтылып келет. Анан бул бир жагы, экинчи жагы мындай ала турган болсок, эмне үчүн Чыңгыз хан 1227-жылы өлгөндө баягы балдары Ысык көлдүн боюна чогулуп, анан кийин курултай өткөзүшөт да. Ал эми андан кийин дагы бир нече жыл өткөндөн кийин 1269-жылы неберелери уже чогулуп баягы чоң курултай өткөзгөндө бул таласта өтүп атат да. Ооба, 42 жылы ал Чыңгыз хан 27-жылы өлүп атат, 69-жылга чейин 42-жыл Чыңгыз ханын балдары курултай өткөзө албайт. Эмне үчүн өткөзө албайт? Бардыгы баягы Чыңгыз хан мынаудан бир эле үгөдөй баласын айтып кеткен, сен башкарасың 1 жыл деп. Калган айтпай калган. Анан ар бир баласы мен чоңмун деген, мага келгиле деп, Казанда отурганда мага келди дейт, Сибирде отурган мага келди дейт, Түркистанда отурган мага келди дейт, Крымда отурган мага келди дейт, Монголияда отурган мага келди дейт. Бардыгы бирине чакырат, бирок эч кимиси баргысы келбейт. Анткени ар бирөө баягы мындай мен тигиден улуурактым дейт. Анан жолум улуу деп. Ошентип туруп, анан кийин 42-жылда алар 42 жылдан кийин алар макул болушат. Бардыгы ошо таласка баралы. Жанында Түркистан. Түркистанга барбайт. Таласка баралы дейт. Эмне үчүн таласка? Мен баягы директор институтту сурадым. Вот сиз каяктан нарындык? Эгерде бир чоң мероприятие каяка барасыз? Ата бабаңызга ошо нарынга барасыз? Ооба. Мына булар да ошентип келген бияка. Мынакей ошол жанагы эми отдельный тема. Чыңгыз хандын жанагы сөөгү коюлган жер, жана Хуандинин сөөгүн коюлгандай ошондой эле мындайгы элеси бар да. Буну отдельный передачада дагы биз айтабыз. Азыр эми биз мына эмени кичине бүтүрөлү. Анан ушундай кыргыздар шумер цивилизация түссө, Греция, Европа, ушунун бардыгын цивилизация, Кытайдын цивилизациясын түссө, анан Россиянын цивилизациясы,
Анан кантип жоголуп кеткен бул? Ирандарды Иран 300 жыл башкарып турган Ираны, берки жанагы Индияны. Анан кака жоголуп кетти. Эми биз бир эле ошол Россияны айталы. Бир эле Россияны айталы. Мен болсо ошол терең изилдеп жүрүп, ушулардын мен баягы өзүм кесибим юрист болгонум, баягы мыйзамдарды иштеп чыктым да. Мыйзамдарды иштеп чыгып, анан ушул 1 июль 1822 жылы жанагы Александр Первыйдын указын таптым. Номер 29-127. Бул академиктер жазып алса болот, докторлор. Устав о сибирских киргизах дейт. Бул устав мындай деп жазат. Сибирские киргизы принадлежат к сословию кочевых инородцев, имея с ним равные права. Страна сибирских киргизов составляет внешние границы окружности Омской области. Дейт. Сибирские киргизы имеют особый статус по сравнению с другими народцами. Дейт. Пограничные округа суть те, которые имеют соприкосновение с землями от России независящие. Дейт. Волости управляются султанами. Дейт. Всякий Россия был 1, 2, 3, 4, 18 параграфтар. 191 параграф. Всякий российский торговец может через таможню и заставу ввозить в кыргызскую степь товары. Дейт. Бие решает судные дела словесно, согласно киргизским законам и обычаям. Дейт. Бұл мне деген жанагы ушул указ мен текшерип чыктым 1917 жылга чейин күчүндө экен. Демек кыргыздар Омскийден Камчаткага чейин, ылдыйкы границадан тигил Сибирден берки ошо жанагы Казакстан азыркы территорияга чейин буну баарды кыргыз жери болгон. Эл бардыгы кыргызы деп жазылган. Кыргыз каганаты болгон. Кыргыз каганаты десек болот, кыргыздын жери десек болот, кыргыздын эл империясы, эли десек, рейхизи десе болот. Анткени ошол жерде жалаң ошол кыргыздардын тили болгон, кыргыздардын дили болгон, кыргыздардын дини болгон, баардыгы ошо кыргыздык болгон. Анан дагы бир нерсе бар, могу батыш карталарында байыркы картографтар Тартария деп дагы жазышат да. Анан ушул Тартариянын кыргыздарга канчалык тиешеси бар деген суроо дагы жүйөлүүгө деп ойлойм да. Чын айтканда мен ал маселени көп эметкен жокмун. Тартария бул мен оюмча ошол эле разделение ошо кыргыздын территориясы менен эле ошо Россиянын территориясы. Россия эгерде мындай алганда Россиянын территориясы ал жанагы русская равнина эле да. Калган баардыгы Чуваш, Башкыр, Тувинец, там баардыгы эле кыргыз болгон да. Бирок ушул кыргыздарды кантип бир эмеси бул Совет доорунда жанагындай 17-жылы келип эле кыргыздарды баягы кыргыз жер эмес, российский территория деп жаздырып салган да. Анан кийин калган кыргыздар кантип орус болуп кетти, жана башка эл болуп кетти. Якут болуп калды, тиги Шор болуп калды, Алтайс болуп калды дебейсизби? Анткени мен экинчи указды таптым. Указ это устав об управлении народцев дейт. Бул 22 июль ошол эле 1822 жазып Александр. Полное собрание закона Российской империи, том 38, номер 29, страница 120, 394, 433. Жана мен айткан тигил академиктер дагы ошол эмени тапса болот. Мына ошол эле ошо мына указ, анан мындан кийин эки указ бир кетет экен да. Анан бул жердагы эмне кылып атат? Родовое управлениеге бөлүп салып атат. Род. Мисалы, бүгүн кыргыздар ар кандай род болуп атпайбызбы? Ооба. Уруу болуп атабыз. Ушул уруну мисалы азыр президент указ чыгарып, уруга бөлүп салсын. Старшина коюп койсун, болду. Калган жанагы чоң урууларды айтпай эле койсун. Эмне болот анда? Кыргыз деген дагы бөлүнөт. Бөлүнбөйт. Кыргыз деген этноним жоголот.
чачырап жок болот деңиз. Чачырабайт, вообще жок болот. Анткени жанагы бугу, сару, кушчу жана башка эмеге кичинекей эмеге бөлүнүп кетебиз. Болду, кыргыз ким? Жок да кыргыз. Ошентип бул Россиянын указы менен ошол 822-жылдан баштап кыргыздар жанагы ошол Хакас уру, тиги уру болду эле жазып калган. Кыргыз деген чоң уруну жазбай койгон. Атайын указы менен. Бул бир. Экинчи ягы бар. Жанагы Александр биринчи бул болсо эме болуптур. Жанагы жанагы церковдун башчысы болуп. Церковдун башчысы болуп, ушул эле указда, значит, инородцы, не исповедующие христиан, имеют свободу деп коет. Бирок российское духовенство в обращении, значит, аларды өзүнө тартканга уруксат дейт. Болуш керек дейт, активно. А бирок башка магометанский башка вералар христианствону тартканга укугу жок деп жазылат. Ошондон кийин алар кыргыздар көбүнчө христианствого ала баштады. Эмне үчүн ала баштады? Анткени эгерде сен христиан болбосоң, сага госслужбага болбойт экен, барбайт экенсиң. Продвижение, естественно, по службе болбойт экен, сен ошол жерде эле калат экенсиң. Эч кандай льгота жок. А эгерде христиан болсоң, сени армияга жанагы повышение службага да алат, госслужбага да алат, министр да кылат и так далее. Анан бул бир. Экинчиден, булар жанагы род бөлүнгөндөн кийин эч кандай документ түспөйт экен. Түскөн только ошол же орустун духовенствосу, справка свидетельства регистрации брак, жана берки свидетельство о рождении, ошолор берет экен духовенство. Булар жанагы башка улуттагылар бере албайт экен да. Ошонун негизинде көбү жанагы карасаңар азыр кинодон деле, жана телевизордон деле болот атпайбы? Өзү кыргызга окшош эле, бирок Иван Федорович, анткени эмне үчүн бул? Мисалы, мусулманга өткөндө, любой башка верада, жок, сен анда башка ат сага берем деген. А православияда ошондой экен. Сен православие алдыңбы? Иван Петрович берип коет экен. Атыны сен Иван Петрович. А жанагы Клеосов жана башкалар айтат. 3 поколение, мисалы орус болсо, мурда орус эмес болсо деле, 3 поколение орус болсо, өзү орус десе, орусча жазса, сүйлөсө, бул орус дейт. Анан ошентип 3 поколение эмес, берде 3-4-5 поколение болуп кетти, баардыгы орус болуп калды. Кыргыз аттары жок болуп калды. Бул бирок казыркы бир РА гаплогруппа Россияда 60% ошо гаплогруппа. Бул 70 миллион орусу, да, ошонун көбү русский деп жазылып турат. Булар кыргыздар. Генетика жагынан 136 миллиондун ичинен 70 миллиону бул кыргыздар. Анткени ошол Р1А 93-чү жанагы паспортта ошол эле саясат кийин мына союздук республикаларда дагы жүргөн да. Мисалы үчүн Өзбекстандагы кыргыздарды эгер өзбек деп жазылбаса, аларга баягы мамлекеттик жумуштарга иштегенге алган эмес, көп эмелерден кодулашкан да. Ошол себептен булардын көбү өзбек болуп жазылып алган, Тажикстандагылар тажик болгон, Казакстандагы кыргыздардын көбү казак болуп жазылып калган. Жада калса Монголиядагылар дагы көбү кыргыздар азыр айтып атпайбы, биз кыргызбыз дейт. Бирок биз казак болуп жазылганбыз, биз монгол болуп жазылганбыз деген сөздөр айтылат да. Казыр мына Клесовдун жанагы жыйынтыгы жана генетика жагында, мына өзбек, жана таджик ошол көп ошол жакын мамлекеттердин 50%ке чейин, кээ бирлери 30% экен, кээ бирлери 20% экен. Бардыгы ошо R1Z93 паспорту кыргыздыкы паспорту болуп чыгып атат. Алар баягы эмне деп айтса ошол айтсын, бирок генетика менен бүгүн паспорту менен бул менен спорить эте албайт. Бул бир жагы, анан жана Кытайдагы дагы эмелер, Индияда бир 100 миллионго жакын ошол Z93 менен адамдар бар экен. Анан ушул жагынан алганда Кудайга шүгүр кыргыздар деле
өтө эле көп экенбиз да. Биз баягы бир уч эле кыргыз деп Кыргызстандагы эле кыргыздарды кыргызбыз деп жүрөбүз да. Башкортостанда 7 областынын 57 айылында, айыл кыштактарында кыргыздар жашайт экен. Жалпы кыргыз эли бул Афганистан, баягы Пакистан, Индия, Европанын берки жанагы эме жагы, восточный жагы. Көбү кыргыздын калдыктары калып калган да, ошол ата бабалары калып калган. Европага чейин ошол жана Шубер деп атпайбы? Азыр могул 1% бирби где-то ошол эмеде Египетте именно биздин гаплогруппалар калып атат. Жанагы Египеттеги кумдарда мал баккан баягы эмелер биз телевизордон көрбөдүкпү? Тиги революция болгондо төөлөр менен, аттар менен келип эле анан бийликти коңкоруп салып кайра кетип калгандар да. Мындай алганда биздин кыргыздардын мындай эмесине дагы характери дагы окшошуп калат. Кетип атат да. Анан ушул жерден дагы бир айтып кете турган бедуиндерди айтам да. Бедуин ал бул кыргызга эч кандай тиешеси жок. Ал алар баягы ошол жерде жашаган калк. Булар баягы кыргыздан өтө алыс турат да. Анан ушул жерден айтып кете турган жанагы биз жанагы ошол туризмди аштадык. Ошол мисалы ушунун баарын көтөрсөк, мамлекеттин деңгээлинде Чыңгыз хандын жанагы көрүстөнүн тапсак, жанагы эмени Матфейдин сөөгүн эмес, ошонун бир чыпалагын тапсак, ошондой эле жана скифтердин жанагы болгон буюмдарын тапсак, мен оюмча биздин эл баягы туристический маршрут абдан көп болот. Анын үстүнө Кыргызстандагы батыш менен тиги чыгыштын, түндүк менен түштүктүн дал ортосунда болуп атпайбы? Баягы көпүрө болуп атат. Анан бекеринен Кытайлар темир жолду Кыргызстан аркылуу салабыз деп аракеттерди кылып келип атпайбы? Анан ушул жагынан алганда дагы Кыргызстан бул цивилизациялардын алтын көпүрөсү деп атасак болчу да экен. Анын үстүнө бардык цивилизацияларга биздин бабаларыбыздын бир мезгилде скиф деп аталган, сак деп аталган, шумер деп аталган, арий деп аталган, хун деп аталган, түрк деп аталган биздин бабалардын салымы чоң экен. Мына Зоотбек Чороевич сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө дагы мына ушул кыргыз тарыхындагы актактарды калыбына келтирели. Кыргыз бул жөн эле талаада мал багып эле жүргөн жапайы маданияты жок эл эмес. Бул Манас эпосун жараткан эл. Манас эпосу дүйнөдөгү эң чоң эпос. Манас эпосунун деңгээлинде бир дагы элдин, бир да улуттун мынчалык чоң эпопеялык чыгармасы жок экендигин белгилеп, анан ошо кыргыздын биз жөн эле баягы биздин Манасыбыз бар деп эле сөз менен эле мактана бербестен, биз ушул өзүбүздөгү колубуздагы бар байлыктарыбызды башка элдердин окумуштуулары тетиги Геродоттон баштап бүгүнкү Шабаловго чейинки окумуштуулардын гипотезаларын жазган эмгектерин кайрадан изилдеп өзүбүздүн тарыхыбызга алып келип, жада калса Египеттин фараондору дагы кыргыз экендигин генетика илими далилдеп атса дагы биз кыргыздар өзүбүз моюнга албайбыз. Мунагу фараондун бир сүрөтү турат да. Анан бул фараондун сүрөттөрүндө мындай алып карасаңыз, бул куш эметип атат. Анан мен ойлойм да, ушул кушту эмне үчүн тартты экен деп. Бул өзүнүн кушчу уруусунан чыккандыгын, кушчу болгондугун далилдеш үчүн тарттыбы деген дагы гипотезаны кушка жакын болгон экен деп болот да. Анан ушул жагынан алганда чынында эле Месопотамияда жана Кут деген шаар, Кутуй деген шаар, бардыгы тең Урук деген шаарлардын болгондугу бул Библиянын ичиндеги, Инжилдеги карталарда дагы ошол шаарлар көрсөтүлөт да. Анан ушул жагынан алганда чыны менен эле биз өзүбүздүн тарыхыбызды жакшы билсек, жакшы аңдап билип, балдарыбызга, кийинки урпактарыбызга жеткизе алсак,
биз экономикалык жактан дагы, социалдык жактан дагы дүйнөдөгү биринчи орунга чыга турган эл катары өзүбүздү эсептеп, ошого аракет кылышыбыз керек экен. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз тарых изилдөөчү, коомдук ишмер, юстиция тармагында өмүр бою эмгектенип келген, бүгүнкү күндө тарыхты казып жүргөн замандашыбыз Зоотбек Чороевич Кудайбергенов мырза болду. Шуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde enne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.